Биздин бир гана маселе жоюшубуз керек. Андан башка экинчи варианты жок да. Жалал-Абад шаардык мэриясына караган жүргүнчүлөрдү ташыган транспорттук агенттик жоюлушу керек. Дээрлик 1 жылдан ашуун убакыттан бери бул мекеме мыйзамсыз иштөөдө. Мындай пикирлер камтылган маселе бүгүн шаардык кеңештин сессиясында каралды. Ага министрлер кабинетинин өткөн жылда чыгарган токтому башкы себеп. Биз иштетүүгө биз кызыктар болбойбуз, бирок кайсы токтом негизинде иштетебиз. Эртең шоттук палата келет, текшерүүлөр болот. Хорошо, эгер силер калтырабыз десеңер, ал сиздердин саясий эркиңиздер. Калтырасыздар. А биз мыйзамсыз экенин билип сиздерге сунуштап атабыз. Кече айтып атпайбы, Минтранс транспорт инспекциянын жетекчиси. Анда биз прокуратурага беребиз силерди. Ошого жеткизбей жоюп тазалап коюлуп атабыз. Өкмөттүн токтомуна ылайык республикалык маанидеги шаарларда гана өз алдынча жүргүнчү ташуучу агенттик ачууга укуктуу экени жазылган. Калган шаарлардагы агенттиктерди жоюу маселеси дал ошол токтом аркылуу бекитилген. Өкмөттүн токтомун аткарууга бел байлаган жергиликтүү бийлик бул жаатта депутаттарга кат жолдошкон. Биздегини ошо биздеги АПТ ишканасын жоюу максат талабын бизге Минтранстын транспорт инспекциясы көтөргөн. Бул маселени биз мыйзамсыз экенин талдап, ине жибине чейин. Анан өкмөттүн шаардык кеңештин токтомун жокко чыгаруу маселесин биз койдук да. Бүгүнкү күндө депутаттар аны колдобой атышат да. Чийик экен, анан кийин жок өзүдө калса жакшы болот экен дегенчи, андай болбойт да. Мыйзам баарыбызга бирдей болуш керек да. Эми шаардагы 150дөй маршруттун башы бириккен агенттик Жалал-Абад шаардык мэриясына эмес, мамлекеттик транспорт инспекциясына карашы керектиги айтылууда. Деген менен депутаттар бул жагдайга нааразы. Мен угушум боюнча силер только тендер өткөргөнгө эле кызыгып ушул нерсеге барып атасыңар да. Тендер өткөрүлбөй турган болуп чечилген ал. Кандай тендер өткөрүлбөйт? Линиялар кандай болот? Линияларды бирөө барып басып алып иштете береби? Жок, өз-өзүнө ушул буга чейин иштетилип келаткан линияларды баардыгына эч кандай жауап жок да. Бардыгы ордордун мөөнөтү бар, ошо менен беш бекитип бере турган болуп чечилген. Линиялардын мөөнөтү бар. Сиз мөөнөттөр ошо келген дагы дальше биз продолжать этип бергенге бекитип берген укугубуз бар. Онда ойдук келди иштей берет экен да булар. 2013-жылда чыгарган шаардык кеңештин токтому эч качан жогорку кеңеш өкмөт жокко чыгара албайт. Шаардык кеңештин токтому шаардык кеңеш гана өзү жокко чыгарат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы мамлекеттик транспорт инспекциясы эгер бул ишкананы өз балансына алса, мекеме мурункудай тартипте иштей берерин, иштөө тартиби мэрия менен келишүү жолу аркылуу жүрөрүн айтышат. Дальше кандай ишмердүүлүк жүргүзөбүз? Дагы бир мэриянын алдында болот бул ишкана. Мэрия менен согласовать этип иш жүргүзүлөт. Мэриянын өкүлдөрүнүн карамагында линиялар, схемалар бардыгы ушул мэриянын алдындагы эле жумуш аткарылат. Биз отдельный бөлүп Минтранс отдельный алып кетип калайын деген немеси деле жок, положенияга туура келбейт. Мэриянын алдында гана жумуш алып барабыз биз. Жүргүнчүлөр транспорттун агенттигин жоюу боюнча талкуу иретинде деп киргизилген. Бул маселени артка кайтаруу боюнча добушка коем. Добушуңуздарды берип койсуңар. Бир топ талаш-тартыштан кийин бул маселе алдыда болуучу сессияларда кайрадан каралмай болду. Эскерте кетсек, шаар аймагындагы жүргүнчүлөрдү ташыган маршруттук 12 линия бар. Анда 150дөй маршрут каттамга чыгат. Бибисара Орозалиева, 7 канал, Жалал-Абад.